Мен ойлойм, Келдибековго буйрутма жасалма иш козгойбуз деп Кыргызстанда правосудияны өлтүрдү. Кыргызстанда мыйзамдуулукту өлтүрүштү. Азыркы ушул Келдибековдун ишин тергеген тергөөчүлөр. Бул боюнча мамлекет башчысы өтө атайын иликтөө жүргүзүп туруп, ушундай приговор чыгарган сотторду, ушундай иштерди токуган тергөөчүлөрдү, ушуну бекиткен прокурорлор боюнча конкреттүү иш-чара көрүш керек эле. Анын ордунда бүгүн аппарат башчысы Ниязов, атын айтып эле коеюн, Фарид Ниязов. Кандай гана жол менен болбосун аны соттогула деген командаларды берип атат деген миш-миштер бизге жетип атат. Ишти кандай гана нерсе менен болбосун аягына чыгаргыла деп. Мен Фарид Ниязовго айтып коет элем, алдындагы аппарат башчысынын тагдырын унутпагынды. Мына бүгүн сот болот экиде. Ошону кейпин кийип калышы мүмкүн, бирөөнүн тагдырлары менен ойносо. Анткени соттун ишине кийлигишүү, бул дагы кылмыш.